Жеке, алгач өзүңүздү биздин досторго тааныштыра кетсеңиз. Саламатчылык. Мен ушул Диназар Жумабаев мектебинин кыздар кеңешинин насаатчысы мугалими Райхан Жамболотова болом. Чоң рахмат. Ушул Кыргызстан Улуттук кыздар федерациясы уюштурган Ала Бука районунда 3 күндүк лагерге биринчи киргенде кандай күтүүлөрүңүз болду эле? Ошол күтүүлөрүңүз орундалдыбы? Ошолор жөнүндө кыскача айта кетсеңиз. Ооба кыздар, бул лагерь боюнча биз өзүбүздүн мектептен дагы кыздар катышып, эң алдыңкы лидер кыздарыбыз катышты. Андан кийин келген кыздар менен биргеликте өтүлгөн бул лагерде эң сонун маалыматтарды алды кыздарыбыз. Бул маалыматтарды биз кайрадан өзүбүздүн ушул мектептерге, айыл аймактагы мектептерге жеткиребиз. Чоң рахмат. Ал эми ушул лагерибиздин алсыз жактары, күчтүү жактарын айта кетсеңиз. Мен бул жерде алсыз жактарын көрө алган жокмун. Себеби бардык лидер кыздар катышкандыктан өтө эң жогорку деңгээлде өттү. Ал эми жакшы жогорку деңгээлдерин айтканда бардык кыздардын маанайлары көтөрүлүп, өздөрү дагы көптөгөн маалыматтарды өздөрүнө алышты. Бул маалыматтарды биз ушул лидер кыздардан күтөбүз. Кыргызстан боюнча бардык райондорго, областтарга жеткиребиз. Чоң рахмат. Ал эми ушул алдыга койгон пландарыңыз жөнүндө айта кетсеңиз. Алдыга койгон пландарыбыз ушул силерден алган маалыматтарды биз лидер кыздарыбыз менен биргеликте өзүбүздүн айылдагы кыздарга, кошуна мектептерге бардык кеңири маалыматтарды жеткирип, бул кыздар менен көп жылдар бою жандантып иштейбиз. Чоң рахмат. Эжеке, сизге да рахмат. Ошол кийинки иштериңиз сиздерге ийгилик каалайбыз. Сизге да рахмат. Ишиңерге ийгилик. Эч качан талыкпастан иштей бергиле. Ар дайыма кыздар бул биздин күзгүбүз. Кыздар биздин жашообуз, келечектеги биздин апаларыбыз болот. Ошондуктан биз колдойбуз. Чоң рахмат.